мен да көрдүм, Эдил Байсаловду кичине эмоция калтырып койду бираз. Бирок өзүнүн мындай көкүрөгүндөгүнү элге туура эмес жеткирип алды да. Айтайын дегенин туура эмес жеткизип алды. Ал баягы кылыбыз кыйшайбайт, биз бир 50-60 менен иштейбиз, калганыңарды укпайбыз деген сөзү ал буга чейин бул 10 жылдан бери акыркы башкаруу системасы билесиңер, парламенттик деп коюп, анан кийин келип алып коалиция түзүп, анан премьер-министрден баштап айыл өкмөткө чейин бөлүп алышкан. Мына ошонун кесепетинен биз мамлекет сазга батып калганбыз. Ал ошону айтайын деди. Бүт министрликтер, мына министрлер азыр деле отурат. Мурда только депутаттарга иштечү эле. Мамлекет үчүн иштечү эмес. Мамлекет үчүн бир кагазга кол койбой, ошо депутат айтканды кылчу, спикер парламент айтканды кылчу, алардын мындайча айтканда кулу болчу парламент, деген правительство, өкмөт. Ал ошону айтайын деди. Мындан ары силерди укпайбыз, биз эл үчүн иштейбиз. Силерди укпайбыз, эмне десеңер ошо дегиле, биз эл үчүн гана иштейбиз, бизди кызматтан ала албайсың, кое албайсың деген бир ойду жеткире албай калды да. Ал антип биз парламентти тоготпойбуз, иштешпейбиз деген жок. Биз ким болбосун парламентке келген адамдын бардыгы менен 100% иштешибиз керек. Анткени азыр 36 депутат райондордон келет, түздөн түз элдин өкүлү болуп. 54 депутат партия менен келет. Анан ал элдин өкүлдөрү да 1000 киши добуш берип жиберсе дагы ал элдин өкүлүн жиберип атат. Элдин өкүлү келген. Биз аларды сыйлашыбыз керек. Алар менен бардыгы менен иштешебиз. Биз жеке кызыкчылыгы үчүн иштеп аткан жокпуз. Аларга деле туура түшүндүрүп айтабыз бардыгын. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштешебиз. Мына мен өзүмдүн эле 1 жылдык тажрыйбамды айтайын. Парламент 120 депутат менен тең эле иштешип атам. Бардыгын кабыл алып атам. Оппозициясын да кабыл алып атам, мени критикалагандарды да кабыл алып атам. Мурдакыдай мен аягын жолотпо мага деп аткан жерим жок. Мына ошол эле Жанар Акаевди да кабыл алдым, Дастан Бекешевди да кабыл алдым, Каныбек Иманалиевди да кабыл алдым, Текебаевди да кабыл алдым. Бардыгы менен иштешип атам.